Ош технологиялык университетинин гуманитардык технологиялык колледжинде 2025 жылдын 30 майында IT технологиялар предметтик циклдык бирикмесинин бүтүрүүчүлөрү үчүн салтанаттуу бүтүрүү аземи болуп өттү. Бул иш-чара жаш адистер үчүн унутулгус күндөрдүн бири болуп калды. Иш-чарага Оштунун окуу иштери боюнча проректору Улукбек Маматов катышып, бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, өзүнүн ак тилектерин билдирди. Ал өз сөзүндө IT тармагынын заманбап коомдогу ролуна токтолуп, бүтүрүүчүлөрдүн келечектеги иштерине ишеним артарын белгиледи. Эртең жакшы экзамендерди, бүтүрүүчү экзамендерди тапшырып, ийгиликтүү бүтүп колуңуздарга дипломду алышыңыздарга биздин жалпы окутуучулук курам сиздерге ушул нерсеге тилектешпиз. Ошону менен кошо баардыгы эле алдыда дагы сиздердин алдыңыздарда бүгүн колледжди бүтүрүп жатсаңыздар, алдыда дагы билимди ашырып, дагы билимди тастыктап, тереңдете турган, андан кийинки дагы баскычтар турат. Салтанаттын жүрүшүндө гуманитардык технологиялык колледждин директору Садалов Төлөнбай жана бөлүм башчы Зикирова Гүлайым эжеке дагы бүтүрүүчүлөргө куттуктоо сөзүн билдиришти. Бул балдарга билим берүү бир топ кыйынчыктар туудурат. Ошондой болсо да мен эжеке агайларыбызга абдан нааразычылык билдирем. Себеби мына өзүңүздөргө көп болуп турат. Мына биздин студенттер азыр кандай зыңкыйган эр жигит азаматтар кыздарыбыз турат. Мына бүгүн отурайып жакшынакай болуп бир кесиптин орто кесиптин ээси болуп отурушат. Бул студенттердин мындай кесипке ээ болушуна биздин агай эжекелер, ата-энелердин салымы өтө чоң. Алар билим алып, үзүрлүү эмгек жасап бүтүрүп жаткан жаштарды келечекте мекенге кызмат кылууга чакырып, чыгармачылык ийгиликтерди каалашты. Кече эле гуманитардык технологиялык колледжинин босогосун аттап, биринчи курска келген күнүңүздөр эсибизде. Азыр эми келечек жолуна максаттуу, ийгиликтүү бүтүрүүчү болуп бара жатасыздар. Сиздерге келечекте ийгиликтерди, жашооңуздарда жаркын жакшылыктарды каалап кетем. Мыкты окуу жетишкендиктери менен айырмаланган бүтүрүүчүлөргө Ош технологиялык университетинин ардак грамоталары тапшырылып, алардын билимге болгон умтулуусу жана активдүүлүгү бааланды. Ошондой эле балдарынын билим алуусуна колдоо көрсөткөн ата-энелерге ыраазычылык каттары тапшырылды. Салтанат концерттик программа менен коштолуп, студенттердин аткаруусундагы музыкалык жана чыгармачылык номерлер катышуучуларга көңүлдүү маанай тартууланды.